Кутмандуу кушак кечиңиздер менен ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар. Демек сиздер чыдамсыздык менен кечти күттүңүздөрбү? Анда күткөн болсоңуздар албетте Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсү жуманын жума күнү. Тагыраак айтканда күндөрдүн султаны болгон улуу жума күнүндө биз сиздер менен түз эфирде кайраданбыз. Ардактуу замандаш, баарыңыздарды түз эфирге чакырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Булакка барабыз, ай тоскону. Ат жалында шамалга ойношкону. Кечикпейли бир келген бактыбызга. Örük zarga giteli, makul bolçu. Örük zarga giteli, makul bolçu. Joluğu suyumuzga örük zarga çaçalı ülkümüzdü. Yıldızlardan türeli çaçılasın. Bale. Ulaktarga süydürüp yüzümüzdü. Bulaklarga süydürüp yüzümüzdü. Örük zarga giteli, makul bolçu. Örük zarga giteli, makul bolçu. Эгер макул болсоңуздар бир кол чыгап коюңуздар. Сонун чыгарма, ардактуу телекөрүүчүлөр. Шупкарбек мырза, молодец, азаматсыз, үнүңүзгө береке. Демек, буюрса эми мугалимдик кесипти аркалап бүткөн соң дагы бир башка окуу жайга тапшырайын, ушул музыка жаатында билим алайын деген ойлор барбы, же ушул мугалим болом деген пландар барбы алда? Азыркы учурда Абуталип Тешебаев аттуу өзүмдүн агам продюсерим, ошол агам экөөбүз иштешип аткан жүрүбүз. Жаңы ырлар, жаңы клиптердин үстүндө иштешип атабыз. Буюрса келечекке койгон пландарыбыз чоң өтө. Кудайым буюрса, эмки жылынан баштап ошо музыкалык окуу жайга окуйм. Жакшы, анда биздин көрөрмандардан келген билдирүүлөр бар экен. Четинен биз кезекти бере берели, суроолорду эстеп калабыз. Жакшысын эфирдин аягында сөздөрдү аныктайлы. Саламатсызбы, Шумкар Байкеге суроо берейин дедим эле. Канча бир туугансыз жана канчанчысыз дейт. Канчанчы жылкысыз деген да суроо бериптир. Кайсы мамлекетке баргыңыз келет? Телефонуңуздун маркасы дейт. Жакшы суроолор экен. 1998 жылкымын. Үй бүлөдө негизи 4 тууганбыз, 2 уул 2 кыз, мен эң кичинекеймин. Эң эркесимин десем болот. Анан телефонумдун маркасы Samsung A31. A31 экен. Кандайсыздар, орозоңуздар кабыл болсун. Шумкар Байкеге чыгармачылык ийгилик каалайм. Алгачкы суроом дейт. Апаңызды Меккеге алып бара турган ниетиңиз барбы дейт 173 абоненти. Иншаллах. Буюрса. Не только апамды, атамды кошо, экөөнү кошо алып барганга ниет бар. Бардык мусулмандардын, ушу балдардын тилеги ушундай болуш керек. 566 абонент жазып атат. Саройду даырдап берчи Шумкар дейт. Буюрса алды даырдатабыз. Ассаламу алейкум, кандай дейт. Орозоңор кут болсун, кош келипсиң, Шумкарбек ишиңе ийгилик, үй бүлөң менен бактылуу бол, Аллахым дайым сени колдосун, амин деп 058 абоненти билдирүү калтырган экен. Ыраазычылык айтабыз. Мен суроо берейин дегеним дейт. Апаңызга жакшы сөз арнагансызбы, же белек бергенсизби? Азыр эфирде апаңызга жакшы сөз арнап кетсеңиз дейт. 195 абоненти. Акыркы жолу кандай белек бердиңиз эле апаңызга деген суроо экен. Акыркы жолу туулган күнүндө белек бердим. Туулган күндө бир туугандар чогулуп белек бергенбиз. Сентябрда туулган. Андан кийин
Андан кийин да белек бердим болуш керек, бирок эң эле эсте калганы ошол болду. Туулган күнүндө бүт туугандар чогулуп, төртөөбүз турганбыз деп айттым. Сепочка, алтын сепочка алып бергенбиз, туулган күнүн өткөзүп бергенбиз. Демек аял затын эң жакшы көргөн белектердин бири. Чоң рахмат. Саламатсызбы Шумкар Байке? Мен үчүн бир ырдап бериңизчи. Шумкар Байкени жанатан бери күтүп жаттым эле эфирге чыгышын дейт. Колуна комуз кармаса эле өрүк зара кетелин ырдап бериңиз дей берем деп 761 абонентте билдирүү калтырган экен. Демек сиздин көрөрмандарыңыздан экен. Байке, эгер сизде музыкалык сабат болгондо Апаз Жайнаковдун кем калбайт экен, үнүңүзгө береке дейт 729 абонентим. Mana ушундай ыраазычылык. Сөз түрдө буюрса, эми Шумкарбек мырза айтып аткандай эле алдыда көптөгөн пландар бар экен. Буюрса пландар ишке ашсын делим. Эми комузду билдик кантип үйрөнүштү. Гитара кандай, ким аркылуу үйрөнүп калды гитараны? Гитара негизи мындай болгон. Канчанчы мектепте окуп жүргөн убакта 9-10 класстарда үйдө отуруп өзүмдө жок болчу гитара. Чынын айтсам, о гитарадан меники эмес. Анан бир дос балам гитара ойноп жүргөндөн көрүп кызыгып калып, бери турбайсыңбы деп эле бир ай менде жүрүп калган. Бир ай өзүм эле үйрөнүп, ушу үйдөн азыр интернет күчөгөн убак эмеспи? Ошол убакта эми жаңы эле YouTube'га кирип үйрөнүп, ошентип эле келдим. Демек азыр гитара менен ырдап беребиз, Ооба, буюрса. Кеттик, анда гитараны колго алабыз. Ардактуу көрөрман, суроолорду узата бериңиздер. Эгерде оригиналдуу кайталангыс суроолор бар болсо, биз сөзсүз түрдө белектерибизди беребиз. Эркатай дүкөнүнөн сонун белектер, андан сырткары биздин демирчүз Кыргызстан дүкөнүнөн, эң башкысы Рио такси Баткенден бир жерден экинчи жерге шаар ичинде акысыз жетип алуу бизден сизге болсун. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Чыгарма азыркы учурда эме болуп атат. Хит болуп аткан чыгармалар. Почти хит болду. Бул ырдагы Бекжан Темирхан агамдын. Эзилип бүттү. Аны ошону ырдайм да. Боло берет, бирок кайсынысы? Хит деп атсак, Мага көбүрөөк жагат. Карындаш деген ыра бар. жакшы болот анда. Ырдап берейин дегем. Жалпы көрүп аткан карындаштар сиздер үчүн болсун анда. Кыргызстан көрдүм карындаш, өзүңдөй мага табылбас. Жактырып жүрөм өзүңдү, сен үчүн азыр жүрөк мас. Өзүң сонун карындаш, издесем сендей табылбас. Сүйүп бир калдым өзүңдү, сен үчүн жүрөк күндө мас. Ай белең, жалгызым аткан таң элең, кол жеткиз аппак гүл элең, сени сүйөмүн, sen деп жүрөмүн, sen деп жүрөмүn, sen деп жүрөмүn, sen деп жүрөмүn. La 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 le, Баракелде. la 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 le, la 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 le, la 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 le. Көздөрүң мөлтүр карагат, сен издеп жүрөм талалап. Жүрөгүм сүйгөн пендесиң, сен үчүн ырлар жаралап. Сүйөмүн сени ардайым, жалгызым жаным жалжалым. Үмүтүм үзбөйм өзүңдү, сүйөмүн сени ардайым. Ай белең, жалгызым аткан таң элең, кол жеткиз аппак гүл элең, сени сүйөмүн, sen деп жүрөмүн, sen деп жүрөмүн, sen деп жүрөмүн, сени сүйөмүн. La 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 le, 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 la 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 le. Баракелде. Кол чабуулар болсун, азаматсыз. Шумкарбек, буга чейин эфир башында айтып калдың, ошол буюрса жагымдуу бир жакшы чыгармалар жазып атабыз, клип тартып атабыз деп, ушул демек сиздин алгачкы альбомдордо ушул кайсы чыгарма менен башталат ошондо? Кечир жаным аттуу чыгарма. Буюрса клип тартылып бүттү, даяр, монтажы жакында башталат. Буюрса орозонун ичи же орозодон кийин чыгып калышы мүмкүн. Демек, бизди көрүп аткан жалпы көрөрмандар биздин Баткен телеканалынан эксклюзив катары буюрса кетет экен анда, силерден болуп. Албетте бизден алыстабасаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, баарына сиздер болосуздар. Демек,
бизде Шумкарбектен клип кеткенде, бул баягы кечки Баткейден келген бала экен деп эстеп каларсыздар. Андыктан экрандан алыс кетпеңиздер, сөзсүз түрдө дагы алдарда атабыз. Кийинки SMS билдирүүлөргө кезек берели. Мен суроо бергичектим, бул жакта өтө SMS билдирүүлөр көп келип атат, ошондуктан мен көрүүчүлөрдү капа кылбайын, ошолордун суроолорун узатайын. Үнүңө берекейним дейт, талантың ташкындай берсин, туткан орозоңор кабыл болсун дейт, бүгүнкү жума марек болсун. Ата-эне үй бүлөңөр менен тынч болгула, жакшы имандуу келинге жолу кылайым эле деп, амин деп 003 абоненти билдирүү калтырган экен. Рахмат. Бул жакта дагы сага жакшы келин туш келсин деген билдирүүлөр келип атат. Негизи үйлөнөйүн деген план барбы? Азырынча жок. Чыгармачылыкка эми эле кадам таштап баратабыз. Шума братан, качан той, кыз барбы дейт мынаке. 181 абоненти. Таныстар тийишип атат го эми. Азыр бизди көрүп атканы жалпы дос туугандар. Ооба, болушу мүмкүн. Азырынча сүйлөшкөн кызым дагы жок. Анан үйлөнөйүн деген план азырынча жок. Себеби чыгармачылыкка эми гана кадам таштап баштадык. Буюрса мына алгачкы ырды иштеп бүтүп, клибин тартып бүтүрүп келдик. Продюсерим өзүм агам Абуталип Тешебаев, Абду агам экөөбүз барып бүтүрүп келдик. Жакында көрө аласыздар буюрса. Ошол продюсер экөөңүздөрдүн ортоңуздарда мындай келишим барбы, кагаз түрүндө же жөн гана агайыны катары эле? Бир тууган агамдай көрөм. Атак кагаз түрүндө келишим кылган жокпуз. Ачык айкын эле, мояка мондай болду, бул жака мындай болду. Негизи мындай да, Шумкарбек баягы көйлө ырчылар баягы продюсер менен иштешип атканда мындай агам катары көрөм деп, кийин аты чыгып, баягы жылдыз оорусу менен ооруп калганда баягы тааныбай калат го, ошондой болуп кетпейби деген ойда негизи. Жок, Кудай буйрса андай болбойт. Себеби жылдыз оорусу менен может оорушум мүмкүн. Оорусам дагы кайсыл жактан келгеним, кай жерден чыкканым, кече кандай бала элең, бүгүн кандай болуп калдың деп турган адамдар бар. Ооба. Башың жесе булса дагы артыңа кара, ким экенин унутпа дейт. Атың экен Шумкар, мингениң болсун тулпар, укканың болсун улар, такканың болсун тумар деп 331 абоненти билдирүү калтырган экен. Сону экен, рахмат жон. 331 абоненти, ыраазычылык айтабыз. Сонун сиз дагы Шумкарбек мырзаны карап, сизге да илхамдар келип ыр жарылатат окшойт менимче. Шумкарбек уулум, өнөрүң өркүндөп, талантың ташкындай берсин. Садир чоң атаң, акылман чоң энең SMS билдирүү жиберет экен. Бизди көрүп аткан чоң ата, чоң энелерибизге салам айталы. Каныңыздар келсин. Чоң рахмат. Шумкарбектин эми буга чейин айтты, ардактуу көрүүчүлөр, эми жалаң гана ушул менимче поклонницалар азыр суроо берип атат окшойт менимче Шумкарбекти карап. Качан үйлөнөсүз, кызыңыз барбы деген. Азырча Шумкарбек мырза жаңыдан эле эми чыгармачылыкка аттанаткандан кийин үйлөнүү, кыз тууралуу азырынча планда жок, болгону чыгармачылыкты өркүндөтүү максаты бар. Салам, кечки Баткен, Шумкарбек инструментсиз жакшы ыр, бир ырдап беричи иним деп 888 абонентти калтырган экен. Менимче инструменттер турганда инструментсиз ырдоо бир аз окшошпой калат го дейм. Бирок ошентсе дагы сөзсүз түрдө ырдатабыз, ардактуу көрөрман. Албетте Шумкарбек мырза сиздер үчүн ырдаганы келди. Ооба. Эмне кандай кылабыз? Инструменти эми ата инструменттер менен келдик, инструмент менен бир коозураак чыгабы деген ой. Ушундай кыла алам да. Эгер биздин ушул суроо берген көрөрманыбыз кап этпесе, капа болбосоңуз инструмент менен ырдап берсин. Акапелла, андан буюрса кийинки эфирлерде ырдатабыз. Кайсын ырдап беребиз? Саройду суранышып аткан. Саройду. Саройду ырдап берели. Шумкарбек, кош келипсиң өрүк зарлуу Баткенге. Менин кичинекей бөбөгүмдүн туулган күнү, ошого менден бир жакшы ыр болсун дейт. Рахмат Шумкарбектен, анда уулуңуздун урматына. Туулган күн ээлерин дагы куттай кетели. Саройдун гана салкын айтосунан, сагызган гана учат изосунан. Санамаганан алыбай издесем, кантейин таба албай койдум Өгөйдүн гана көркөм айтосунан, өгүчкүм гана учат изосунан.
көңілгө қанаң алыбай издесем, қантейін көр албай қойды ордынан. Салқын туғана жерген ай саройғы, сағызған ғана келіп қонбойғы. Зарлантып ғанам менің ай қойғанша, қантейін көр албай қойды ей болбойды. Зарлантып ғанам менің ай қойғанша, қантейін саналаш болса Азаматсыз, үніңізге берекем. Шумкарбек мырза, негізінен репертуарда көбінше қайсы шығармаларға басым жасайбыз? Репертуар азыр чынын айтсам, көбінше кайгылуу музыкаларга көп тастап калышты. Жаштардағы кайгылуу музыкаларды көп ырдайм, бирок бүгүн атайын сиздер үчүн эфирге шаңдуу музыкаларды даярдап келгенге аракет кылдым. Негизинен эми басымды көбүнчө эски ырлар болуш керек менче? Жок, жаңырлар деле бар. Анан эски ырларды жаңыртып чыккандар болуп атат го, ошолорду дагы ырдап калам кээде. Бүгүнкү эфирде ошол сиздин жаңы алгачкы чыгармаңыз эксклюзив катары ырдалабы бүгүн? Кандай кылабыз? Ооба, эми гитара менен ырдап берем. Азыр анда мен эсемес билдирүүлөрдү окуйн, андан кийин кезек берели. Бизде өтө эсемес билдирүүлөр толуп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу Шумкарбек мырза деп 224 абоненти билдирүү калтырган экен. Шумкар Али, үнүңө береке, азаматсың, кайнэжемдин баласы деп 831 абоненти билдирүү калтырып атат. Ыраазычылык айтабыз. Кийинки эсемес билдирүүлөр: Шумкарбек, сиз жаңы ыр жаздырдык дедиңиз, ошону ырдап бериңизчи дейт. 823 абоненти сөз түрдө. Албетте ырдатабыз, ардактуу көрөрман, болгону сиз алыстабаңыз. Эгерде дагы мына ушундай оригиналдуу суроолорду узаткан болсоңуз, анда биздин демөөрчүлөрүбүз Эркатай дүкөнүнөн же болбосо Шириндик алам десеңиз Кыргызстан дүкөнүнөн шаар ичинде иштерим зарыл эде деп шашып аткан болсоңуз, анда ошол көздөгөн жериңизге акысыз жеткирип коюу үчүн биздин Rio Taxi Баткен албетте сиздин кызматыңызда болмокчу. Андыктан суроолорду узатыңыз. Сиз эфирден алыстабаңыз, сөз түрдө буюрса алда дагы сонун чыгармалар күтүп турган чагы. Кимди мындай чыгармачылыкта баягы кумир туткан инсаныңыз барбы? Кумир деп кандай айтсаң болот? Мисалы үчүн Мирбек Атабеков, аны түшүнүп турам. Мирбек Атабековдун жөнөкөйлүгү жагат, ырлары жагат. Нурлан Насиптин ырлары. Бардык эле ырчыларды кумир тутам десем болот, бирок Мирбек Атабековдун жөнөкөйлүк жагы жагат. Буюрса ошол инсандай болбосом дагы аракет кылам ошол инсандай болгонгочу. Кудайым жеткирсе, Мирбек Атабековдун жөнөкөйлүгүн буйрусун деп. Адамдын эң жакшы сапаты бул жөнөкөйлүк болуш керек. Эгерде жөнөкөй болсоң, мына ушундай өзүң айткандай эле Мирбек Атабеков азыр Азия боюнча ушундай таанымал инсан. Буюрса баягы пенденин ар бир сөзүнө периштелер омин деп турат дейт. Ансыгарындай ар бир сөзүбүзгө омин деген болсун. Анда азыр кийинки эсемес билдирүүлөрдү окуйлу, андан кийин Шумкарбек мырзанын эксклюзив жаңы чыгармасына кезек беребиз. Эзилип бүттүм деген чыгарманы суранып атат экен. Буюрса убактыбыз болуп калса ырдатабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Жана бүгүнкү жума марик болсун. Менин классташымго өнөрүң өркүндөй берсин деп 198 абоненти билдирүү калтырган экен. Рахмат, ыраазычылык айтабыз. Шумкарбек ага сонун ырдап бердиңиз деп 224 абоненти калтырыптыр. Рахмат. Шумкарбек байкеге суроо берейин деген элем деп катыкасыз. Ошол бойдон сурооңуз толук келген эмес. Буюрса толуктап жөнөтүңүздөр, ардактуу көрүүчүлөр. Дагы бир рет кайталап кетем. Кыска нуска эмес, бир оригиналдуу, бир Шумкарбек мырзага ыр саптарында өзүнө окшотуп бир ырдап жазып берсеңиздер дагы сонун болот. Буюрса сиздерди белек күтүп турган чагы. Анда ардактуу телекөрөрман, Баткен, кечки Баткен көрсөтүүсүндө эксклюзив жагымдуу музыкалык чыгарма. Бул башка телерадиолордо жаңырайт. Буюрса бүгүн тушоосун кесип жаткан учурубуз. Анда
келиңиздер Шумкарбек Нурматовдун жаңы бир чыгарган ырына баарыбыз кулак салабыз, көңүл бурабыз. Сиздер үчүн мындай эксклюзив чыгарма болсун. Кечир жаным аттуу чыгарма. Бул чыгарманын ырдын бир аз тарыхы боюнча сөйлөй кетейин. Тооба. 2016-жылы окууга жаңы тапшырган учурубуз, 1-курспуз. Анан бул ырдын тексти негизи Жанышбек Көчөров аттуу мен курсташ, группалаш, өзүбүздүн тил менен айтканда жигар досумдун тексти. Ошол досубуз 1-курста бизге айтып калды, балдар, мен ушундай ыр жазам. Жакында бир китебим чыкты, ошонун ачылышын кылыш керек деп балдар чогулуп алып отуруп, ошону кеңешип туруп, анан китептен көрүп туруп, ушул ырын алгам дагы, анан өзүм ошол обон жараткам. Буюрса ошол ыр. Демек обону өзүңө таандык. Обону өзүмө таандык. Тексти Жанышбек Көчөров аттуу досума таандык. Анда сиздер үчүн бул бирок өзүңдүн жашооңо тиешеси жок экен анда. Жок, менин жашоомо тиешеси жок. Балким ошол жазган дос баламдын жашоосуна тиешеси бардыр. Кечир жаным деп. Кеттик анда. Кечир жаным билип билбей күнөө кылсам, күнөө менде сүйбөгөндү сүйүп алган. Сени мен ыйлатууга жаралбадым. Кечир жаным көздөрүңдөн жаш агызсам, сүйгөн жанды сүйгөнү баркын билсе. Кечир жаным сөздөрүм катуу тийсе, сени мен ыйлатууга жаралбадым. Унутуп таштар элим колдон келсе, унутар элем өзүңдү колдон келсе. Унутамын мен өзүңдү колдон келсе. Жараткандан болгон мага жазык делек, азабыма чыдабайт бу жансыз дене. Күт десең күтөйүн сабыр менен, башкасын сүйө албадым ансыз деле. Сүйгөн жанды сүйгөнү баркын билсе, кечир жаным сөздөрүм катуу тийсе. Сени мен ыйлатууга жаралбадым, унутуп таштар элем колдон келсе. Унутар элем өзүңдү колдон келсе. Унутамын мен өзүңдү колдон келсе. Баракелди. Сонун чыгарма экен. Буюрса дал ушул чыгарма ушул кыргыз элинин жүрөгүнөн түнүк тагып, орун тапкан чыгармалардан болсун дейли. Ардактуу замандашым, убактыбыз дагы өтүп баратат. Жакшы инсан менен отурсаң убактында кандай өткөнүн билбей каласың дейт Шумкарбек мырза. Мына ушундай өзүң айткандай эле жөнөкөйлүк сапатың бар экен. Ушундан жазбам. Мен соңку смстерди окуйн, андан кийин бирөөсүн тандап белектерибизди тапшыралы. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Баткен элим жакшы ырлардан Рамазан жөнүндө дейт. Буюрса эмки эфирге эми бул чыгармаларды калтырабыз. Кийинки смс билдирүүлөр: Шумкар иним бир чыгарма ырдап берчи, сураныч дейт. Ок жаным келчи чыгарманы ырдап берчи дейт. Буюрса эми ардактуу көрүүчүлөр, өтө смс билдирүүлөр көп. Эми ошолордун арасынан бирөөсүн тандайлы дагы, белегиңиздер эле. Кайсыл суроолор жакты? Бирөөсүн эле тандаш керекпи? Ооба, бирөөсүнө. 3 белек турат, анда 3 смс тандагым келип турат да. Тандай бересиз анда. Кимисине, биринчисине, кимисине кайсыл суроо жакты? Апаңызга деп, апаңыз жөнүндө эмне кылып, кандай белек бердиңиз эле деген суроо. Анан жана мен жөнүндө ыр жазыптыр го. Ооба, 331 абонент болуш керек менимче. Мен жөнүндө ыр жазыпсыздар, рахмат чоң. Буюрса белек куттуу болсун деп эсептейли. Анан тамашалуу суроодой сезилди мага, телефонуңуздун маркасы кандай дегенчи. Демек, бизди көрүп аткан дал ушул абоненттер, буюрса азыр эфирден сырткары сиздер менен байланышабыз. Андыктан алыстабаңыздар, буюрса сиздерге чалуулар барат, анан сиздердин белегиңиздерди кандай, кантип алып кетесиздер, биз сиздерге түшүндүрөбүз. Албетте биздин демөөрчүлөрүбүз бул Эркатай дүкөнү сонун оюнчуктарды сиздерге берет, андан сырткары Кыргызстан дүкөнү шилингтерди тартуулайт. Ал эми Рио такси байткан болсо сизди көздөгөн жериңизге акысыз жеткирет. Анда Шумкарбек мырза, сизге эркин микрофон берейин. Эфирдин аягында жалпы кыргыз элин куттуктап алсаңыз болот, Рамазан айы менен жана ошондой эле саламдарды жолдоп алсак болот. Рахмат, биринчиден чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат сиздерге. Анан бизди көрүп аткандар, жалпыңыздар Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ошо анан жанагы мен тандаган комментарий жазган, смс жазгандар белегиңиздер куттуу болсун.
Мына ушундай соңкусун бир окуп коеюн. Аллахымдан берилиптир сага талант дейт, жүрөгүңдө болбосун эч жарат, өнөрүң өркүндөй берсин, кыргыз эли сени менен сыймыктанат деп 331 абоненте. О, кайра жазып турган эке. Бул менимче акын окшойт. Бул эже менен да байланышып көрөлү, эгер ыр жазса, ушундан суранып көрөлү дагы сага дагы бир репертуарыңа жагымдуу чыгармалардан. Чоң рахмат, Шумкарбек мырза, дагы бир ирет ыраазычылык айтабыз. Мынакей алыстан келип отурасыңар, буюрса аман эсен эми жетип алгыла. Мына ушундай буюрса бүгүнкү эфирибиз Баткен телеканалынын алгачкы эфирлерден болду болуш керек, сиз экөөбүзгө. Буюрса биздин дагы эшигибиз ачык, жаңы имаратыбызды көрүп алдыңыздар, келип туруңуздар. Албетте биздин телеканал мына ушундай өнөрлүү чыгармачыл инсандарга ар дайым эшигин ачып турат. Буюрса чыгармачылык ийгилик, албан ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат чоң. Ардактуу көрүүчүлөр, мынакей убакытындагы билинбей өтүп, бүгүнкү кечки Баткен көрсөтүүсү дагы ушу менен соңуна чыгып бара жатат. Баардык биз менен бирге болгон көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык айтабыз. Эгерде кимдин SMS билдирүүсүн окуй албай калган болсок, кечирим сурайбыз. Ал эми Шумкарбек тамдаган ар бир ушул 3 абонентти чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эфирден сырткары сиздерге белегиңиздерди айтабыз. Качан кантип кетесиздер, байланышабыз буюрса. Кайрадан эфир аркылуу буюрса келерки жума күнү дагы бир жакшылыктын үстүндө сиздер менен көрүшкөнчө деп коштошуп калам. Ардактуу замандаш, кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Акматов болдум. Бардык камера артында кызмат кылган жигиттерге да ыраазычылык айтып, баардыгыңыздар менен коштошобуз. Келерки жума көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.